Урматтуу Жаныбек Калканович, бүгүнкү күндө азыр чындыгында өтө элге керектүү ратификацияны алып келип атабыз. Себептегенде элибиз жылдан жылга Кудайга шүгүр өсүүдө. Бирок ошол эл көбөйгөнүнө жараша муктаждыктар дагы көбөйүп атат да. Мисалы, Кара Суу районунан азыр кайсы айылдар кирди? Себептегенде биз эл менен жолукканда чындыгында ушул Союз развал болгондон бери ушу суу чыга элек айылдар бар экен да. Эми бул жерде өзү айтып отургандай эле антисанитария бар дачы. Ошон үчүн элибиздин ден соолугу менимче биринчи орунда туруш керек. Ошо боюнча Кара Суу боюнча бир аз маалымат иретинде айтып кетсеңиз, кайсы айылдар кирди? Илимбек Кубанычбекович, сиз ошол шайлоочуларга элге айта берсеңиз болот. 30 адырда, Кара Суу районунун 30 адыр айыл өкмөтүндө 30 адыр айылы, Фуркат айылы, Кышабат айылы, Кара Дөбө айылы, Жаңы Кызыл Суу айылы, Кожон Бак, Сабай Арык, Беш Капа, Казак маала, Чок маала. 10 айыл өкмөттө, бир айыл өкмөтүнөн 10 айыл кирип атат. Аябагында чоң силерге көбүрөөк экен да ушул Кара Суу районунда. Рахмат, анан маалымат иретинде айта кетсеңиз, мынау бул канализация боюнча да айтып атасыздар да бияктачы. Кара Суу районунун ратификациядан өткөн, бирок ушул финансированиясын күтүп турганда Кара Суу шаарындагы канализация маселесичи. Ушу тууралуу маалыматыңыздар барбы? Уруксатпы, жооп берсем болобу? Siz жооп бересизби өзүңүз? Жооп бериңиз, анан кийин кошумча кошсун. Саламатсызбы, Илимбек Кубанычбекович. Кара Суу боюнча бүгүнкү күндө саркынды сууларды тазалоочу курулманын котлованын казуу иштери аяктаган. Ошондой эле монолиттүү цемент коюу боюнча иштер жүргүзүлүүдө жана курулуш иштери 80%га бүткөрүлдү. Ошондой эле бул долбоордун алкагында 5 километр шаардык суу түтүктөрү курулат. Учурда тендер жарыяланып, банкка макулдашуу жөнөтүлдү. Долбоордун даярдыгы жалпысынан 70%. Эми бул чындыгында 2019 жылы башталган проект да. Мен маалыматым боюнчачы. 5 жылдын жүзү болуп атат. Качан бир конкреттүү түрдө кайсы жылга бүтөт мындай? Аякташ срок, акт прием качан болуп калат вообще? 25-пи, 26-бы, эми эл сурап атат да. Айтсаң ишенбей деле калыптыр мындайчы. Бул боюнча азыр убактын айтсак туура эмес болуп калат. Бул проектно-сметный документация менен жүрүүдө бир катар жер иштеринде маселелер болуп калат. Жок, прогноз бар да, мисалы 26 жылга бүтүрөбүз буюрса деген, же болсо 25-тин аягына деген, акыркы кварталына дегенчи. 25-тин аягына чейин бүтүш керек, бирок биз аны тактап сизге кат түрүндө маалымат беребиз. Рахмат. Анан Азамат мырза, сиз дагы муниципалдык ишканалар боюнча айтып кеттиңиз да. Туура, бул ишкана бирок кээинки учурларда баягы өзүн өзү актабаган бир ишкана болуп атат да бүгүнкү күндө айыл жерлеринде, туурабы? Туура. Мисалы, мен өзүм билгенден 5-6 айыл бир муниципалдык СОУП же болсо СПА болуп ачылып ишкана болуп иштеп атышат. Ал жерде мисалы 1-2 айыл үзгүлтүксүз төлөйт акчаларын, калган айылдар бербейт. Ошонун айынан мисалы өзүн өзү актабайт. Даже иштеген кишилер персоналдардын айлыгы чыкпай калган учурлар болот да. Ошону менимче бул негизи бирдиктештирүү саясаты туура эле. Бирок ошону дагы өз айылдарга өзүнө берсек, мисалы себептегенде бир айылдыкы суусу мисалы насосу бузулуп калабы же электрический бир бузуулар болсо, ар ким өзүнүкүн өзү кылып алышат, мисалы үчүнчү. Кээде ушундай атаандашы болуп атат. Эмне үчүн биз төлөйбүз, алар төлөбөйт. Айыл өкмөттөр болсо, силер берген программа менен иштеп, колу байланып алардынчы. Илимбек Кубанычбекович, бул туура суроо, туура маселе. Негизи бул ушу тариф менен байланыштуу. Жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча бүт жилищный фондду алганда төлөмдөрдүн пайызы 67%ды түзөт. Демек калганы төлөбөй келет. Бул боюнча биз эксплуатацияны алганда андай чоң көзөмөлгө алып иш алып барабыз деп пландаштырып жатабыз. Бул жөнүндө бар маселе, биз иштейбиз анын үстүнөн.
Жаныбек Калканович анан ошол баягы бөлүштүрүүдө, тандоодо ушу критерийлерди, анализдерди белгилеп алсаңыздар чындыгындачы. Мисалы 20 миң, 30 миң жашаган элге биринчи отчетто кылыш керек да, менимче 1 миң адам жашаганга карагандачы. Бүгүнкү күндө канча процент баягы болот атат обеспечение таза суу менен? Кайсы жылы биз 100% элибизди толук таза суу менен камсыз кыла алабыз? Прогноз. Азыр өзүңүз айткандай, биз ошо приоритеттүү жанагы элдин санына жараша кылабыз, ал сөзсүз түрдө. Эми бул таза суу качан, кайсы жылдары бүтөт, бүт 100% тиги камсыз болот дегенге азыр прогноз бериш кыйын. Бул жанагы финансирование тартуу боюнча кээ бир учурларда кайра мурдакы жасалгандар кайра реабилитация болуп аткан учурлар бар. Ошондуктан бул боюнча мынчанчы жыл бүтөт деп айта албайм мен.